Искандарбек Маматов экономика жана коммерция министрлигиндеги иш кагаздарын мамлекеттик тилде жүргүзгөн жана эркин сүйлөгөн кызматкерлердин сап башында турат. Кыргыз тилин өнүктүрүү боюнча ал кыргыз тесттен экзамен тапшырып, эң жогорку деңгээлде билгендигин тастыктаган. Биз ошого талап коюп, ошонун негизинде иш алып барып атабыз. Себеби кыргыз тили бул жөн эле мамлекеттик тил деп айтылып койгондон эле чечилбей турган маселе да. Кыргыз мамлекети деп биз өзүбүз эгемендүү мамлекетпиз деп айткандан кийин жалпы эле бардык иш-чараларды кыргыз тилинде өткөрүү бул мамлекеттин деңгээлин, мамлекеттин туруктуулугун, мамлекеттин канчалык келечекке умтулганын көрсөтө турган маселе. Кыргыз тилинин кадырын көтөрүү боюнча экономика жана коммерция жаатындагы мамлекеттик тилдин абалы деген теманын алкагында чыйын болду. Талапка ылайык ар бир министрликке иш кагаздарынын 50% ашыгын кыргыз тилинде жүргүзүү керек. Андыктан кызматкерлерди мамлекеттик тилде эркин сүйлөө жана иш кагаздарын кыргыз тилинде жүргүзүү боюнча мамлекеттик тил комиссиясы менен биргеликте иш пландары түзүлүп, алар менен тыгыз иштешүү аракети көрүлүп жатканы белгиленди. Ошол иш кагаздардын жүгүртүүсүнүн 50%дан жогору ар бир министрликке тапшырма берилген. Ошонун алкагында азыркы иш жүгүртүүлөрдүн баары ушу мамлекеттик тилде жүргүзүлүп атат. Бирок тилекке каршы бизде эл аралык отделдерибиз бар, анан кийин ээп алкагында иштеген отделибиз, анан кийин ошол иш кагаздары өтө көп. Алардын көлөмү дагы көп болгондуктан жанагы 50%дык деңгээлге жетиш өтө оор болуп атат да. Бирок азыр ошол тил комиссия менен бирдикте ошонун иштин өзүбүздүн ички иш планыбызды иштеп чыгып, анан кийин андан тышкары ошол иш-чараларды жүргүзгөнгө толук мындай кандайдыр бир макулдашуу бир иш планы түзүлөт да. Заман талабына ылайык күн сайын дүйнөдө өзгөрүүлөр болуп, аны менен кошо коомчулукта жаңы терминдердин пайда болушу талашсыз маселе. Интернет өнүккөн маалда неологизмдер түз эле котормосу жок, калктын калың катмарына сиңип жатканы дагы баарыбызга маалым. Бирок андан чочулабай эле кабыл алуу керек, себеби анын тилге кедергиси тийбейт дейт адистер. Жаңы келген терминдер ошол адаптация иретинде тилибиздин бардык тармактарына кирет. Башка маселе биз маанилерине көп көңүл бурушубуз керек. Кээде маанилерине көңүл бурбай эле баягындай бир көркөмдүк жагына көңүл буруп, анан кандайдыр бир популярдуулук жагына көңүл буруп эле ошо менен элек болуп атабыз. Бул жаңы неологизм маселесинен качпай эле, үркпөй эле, коркпой эле аны өзүбүздүн тилибизге адаптация кыла турган учур келди. Анткени бир эле кыргыз тили эмес, бардык дүйнөлүк тил сырттан келген жаңы терминдер менен байыйт, өзүн өстүрөт. Экономика жана коммерция министрлигинин кызматкерлери мамлекеттик тилди жеткиликтүү билгендиги боюнча Кыргыз тест мамлекеттик мекемесине экзамен тапшырышкан. Натыйжада эң жогорку деңгээлде 22 кызматкер, ортодон жогорку деңгээлде 111 кызматкер тапшырып, анын 80 сертификат алган жана 31 кайрадан тапшырууда. Ал эми ортоңку деңгээлде 35 кызматкер тест тапшырып, алардын 10 кайрадан тапшырууга жөнөтүлгөн. 50% деп коеюн, келгендердин кайра тапшырып бирок дагы эле өтө албай жаткандар көп. Андыктан кескин түрдө эле баарыңар B2 деңгээлинде быйыл тапшыр дегенде анда майнап чыкпайт. Демек, майнап чыкпай турган жерде иштиктүү нерселерди киргизишибиз керек. Ал эми президент мырза айткандай, албетте ар бир кыргыз жараны өзүнүн эне тилин, тилдер эмес, каада салтын, үрп адатын баарын тең толук кандуу алып кетишибиз керек. Төкпөй чачпай, муундан муунга өткөрүп берүү биздин негизги максатыбыз болушу керек. Мамлекеттин өнүгүшүн алдыга тарткан экономика тармагы, ал үчүн эл аралык деңгээлде дагы өсүү зарылчылыгы бар. Андыктан экономика жана коммерция министрлиги кыргыз тилин, орус тилин билүү менен гана эмес, англис тилин өздөштүрүүгө дагы кызматкерлерге шарт түзүүдө. Сайрагүл Полотова, Аскар Маратов, ЛТР, Бишкек.